Кызыл Суудагы Ак жол муниципалдык ишканасында жазгы талаа иштерине даярдыктар кызуу. Жумушчулар азыр күндүн суугуна карабай техникалардын тетиктерин оңдоп түзөө менен алек. Бул техникалык ишкана Кызыл Сууга жакын жайгашкан 4 айылдын элин тейлейт. В настоящее время мы проводим уже работы по подготовке к весенним полевым работам. Учурда биз жазгы талаа иштерине даярданып жатабыз. Бизде 8 комбайн, 8 трактор бар. Жаңы картошка сепкен, буудай чачкан техникаларыбыз бар. Дагы заманбап комбайн менен камсыз болгонбуз. Азыркы тапта жаңы техникаларды коюучу ангарларды куруп жатабыз. Бул жай 420 квадрат метр. Алдында дагы курулуштарыбыз бар. Бизде иштеген бардык трактор айдоочулар көп жыл иштеген тажрыйбалуулар. Андыктан алар бардык талаа иштерине техникалары менен жардам бергенге даяр. Токарный, сварочный цеха. Ошондой эле чарбада дыйкандарга үйрөн бар. Алар былтыр буудай, арпа, жүгөрүнүн сапаттуу үйрөндөрү менен камсыз болушкан. Аларда күздүктөрдүн эки түрү, жаздыктардын дагы жогорку сорттору бар. Дыйкандарга жардам болсун деп 2021 жылы 105 тонна элита сортундагы 3 түрлүү үйрөндүк буудай сатылып келинген. Ошол сатылып келген буудайды дыйкандарга бирге 3% кошуп, бирге 3 кылып туруп, дыйкандарга таратып бергенбиз. Андан кийин ошол эле буудайды мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, кайра чогултуп, экинчи сапар берилип, дыйкандарга берилди. Анан азыр мына биздин кампада турган буудай бул бардык лабораториядан өткөн, обработкаланган, азыр сакталып турат. Биз бардык группаларга, дыйкандарга маалымат катары жеткиребиз, дыйкандар келип, ошол жерден керектүү үйрөндөрүн алып кетип турушат. Ишканадагы техникалардын кызматынын бааларын айыл аймак бекитип берген, эл үчүн алар жеткиликтүү баада тейлешет. Азыр мында 15 жумушчу эмгек кылат. Алардын көбү эле трактор айдашат, комбайн чабышат. Кызыл Суу айыл аймагынын бюджетинен бир канча сумма каралып, жаңы техникалар менен толукталган. 8 созуктун ушул жергиликтүү кеңешинин депутаттары келдик. Ушу келген күндөн баштап ушул Ак жол муниципалдык ишканасына абдан жогорку көңүлдү буруп атабыз. Биз келгенден бери мына трактор да алынды, комбайн алып келип атабыз. Былтыр эле жаңы комбайн алынды. Быйыл 17 миллион карадык. Эмне себептен? Бюджеттин батпай атканынан эмес, ушул Кызыл Суу айылындагы дыйкандарга сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында. Себеби ушул талаачылыкта климаттык өзгөрүүлөрдөн суу жетпей аткан учурларда жок дегенде колдо болгон техника менен убагында айдап, убагында сээп, убагында жыйнап алуу максатында биз ушул муниципалдык ишкананы колдон келишинче колдоп атабыз. Мына мореки биз турган имараттагы ушул кооперативге карайт, бирок бир парадокс, ушул маселени биз ушу сотко барабызго деп ойлоп атабыз. Ошол эле дыйкан чарбалардан бир өздөрүнө кызыктар кишилер кооператив деп түзүп алып, анан ушул зданияларды берген жери жок, аренда төлөгүлө деп. Баары эле ушул зданиядагы ушул эле илгерки колхоздун мүчөлөрү болчу. Мына мореки жаныбызда турган техника, комбайн бул кийинки жылдары элдер конок айдап, силос жасаганга өтүштү. Райондо бир эле Липинкада техника бар деп, ошо элдер айдаган жүгөрүсүн жыйнай албай атканда ушул техниканы алып келдик. Бул дагы элге абдан жакшы болуп калды. Селк алып келип берип атабыз. Мына муниципалдык ишкананын эмне көйгөйү болсо, ошол көйгөй менен чогуу жашайбыз да. Былтыр эле $30 000 калп айтпасам, биз ушу час менчикке өтүп кеткен зданияны сатып бердик. Ушу техникалар сыртта турбасын деп, ошонун оңдо түзөө иштери бүтүп атат, азыр көрөсүздөр. Кызыл Суу айыл аймагында жалпы 5000 гектар айдоо аянты бар. Айыл аймакка караган жерлерде басымдуу бөлүгүндө дан эгиндери эгилет. Былтыр Сугат суу башкармалыгына да мамлекет тарабынан акча каралып, каналдарды оңдоп түзөө, лотокторду орнотуу иштери жүргөн. Жазгүл Затаева, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Ысык көл маалымат кызматы үчүн.